Kızıl Maşka'nın göz ayneklerinin baarı çımın çirkege tolup kalıptır. Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарға чоң салам. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүү күнү, абдан чоң майрам бүгүн. Барыңыздарды ушул майрам менен куттуктайм. Биз бүгүн Техаска келдик. Техаста абдан ысык. Анан көптөн бери айтып жүргөн оюнубузду бүгүн ойнотолу. Bir topқа кармалып калды, bir чети жакшы болду. Көптөгөн мекендештерибиз оюнга азыркыга чейин катышып, жазылып жатышат. Достор, мен Техастан абдан кызык нерсе көрдүм. Лубок деген районный центр экен, айылдан чоңураак. Районный центрге келсем, ичиндеги жолдордун баары ушундай бышкан кирпич менен жасалыптыр. Абдан кызыктуу болуп атат мага. Мына Техастын номери ушундай болот экен. Жолдорунун баары бышкан кирпичтен жасалыптыр. Абдан кызык. Мен бул районный центрга киргенден кийин бир 10 чакты километр жүрүп келдим. Бир дагы асфальт жол жок экен. Жалаң бышкан кирпичтен жасалыптыр, достор. Мына бул главный жол экен. Главный жолдун баары, второстепенный жол, кичинекей жол, чоң жолдун баары ушундай бышкан кирпич менен жасалыптыр, достор. Мага абдан кызык болуп атат. Мен азыр оюнга катышкан биздин мекендештердин списогун түзүп, оюнду ойнотолу. Өткөндө айткандай, главный приз $100, бир гана мекендешибиз утат. Анан кийинчерээк оюндун тактикасын өзгөртүш керек болуп калды. Анткени биздин каналда дагы катталуучулар көбөйүп бартат. Бүгүн карасам 1888 катталуучу болуп турбуз, достор. Катталуучулар көп болуп, оюнга көп мекендештерибиз катышканда ар бирин жазып отуруш үчүн абдан көп убакыт кетет экен. Кийинки оюндарда биз башка тактикага өтүшүбүз керек экен. Биздин Кыргызстаныбыздын желеги да эскирип бүттү. Муну алмаштырбасак болбой калды. Азыр астында 2 трак бар экен, аны күтүш керек. Ага чейин списокты түзө берейин, достор. Ушундай база экен. Ушундай идиштерде мен суюктук алып келгем. Эмне суюктук экенин билбейм.
Так, достор, ойынды кабинадан өткөрбөсөк эшикте абдан ысык болуп атат. Майрамдык оюнга 133 мекендешибиз катышып атат. Азыр мен сиздерге жазып чыктым, бүт баары менен тааныштырайын. Мына биринчи списокто YouTube My Life деп башталып атат. Мына көрсөңүздөр болот списокто. Биринчи болуп. Бул жакта 15-чи Тилек Кыдыралиев менен бүтүп атат. Бул жак болсо Жеңиш Орзакуновдон башталып 16-чы. 30-чу Бишкек Сити менен бүтүп атат. Андан кийинки барак 31ден башталып Искра Акылбековадан башталып, мына акырындан көрсөтүп атам сиздерге. Список Free Fire менен бүтүп атат 45. Бул жак 46-чы Эрмек Мукашевичтен башталып, список 60-чы Тилек Асанкулов менен бүтүп атат. Кийинки барак Нурсултан Касымбектен башталып 61. Список мына кетти. Оюндун катышуучулары $100 оюн майрамдык. 75-чи Алтынбек Анапияев. Буяк болсо 76-чы Али Тойгуновдон башталып, мына список кетти. 90-чы Жыргалбек Абдылдаев менен бүтүп атат. Кийинки барак 91-чи Мээрбек Токтогулов менен башталып, 105-чи Кубаныч Эргешов менен бүтүп атат. Бул жакта 106-чы Жыргал Амираев там башталып, Биназар Арстанбеков менен бүтүп атат 120. Анан акыркы барак 121 Авон Ивандан башталып, эң акыркы Мека Аскарова биздин Telegram каналдагы Green Card ар кандай нерселер боюнча жакшы билген айымыбыз өткөн жылы 5 кишиге Green Card толтуруп 4 уткан. Мекадагы Green Card толтурганы бул жылы Green Card толтурганда Мека Аскарова айым Zoom аркылуу көп мекендештерге жардам берем деп айтты. Достор, Кудай буйруса, октябрдын 7-синен баштап 2021 жылы Green Card оюну башталат. Баарыңыздар катышыңыздар. Өткөн жылы 2130 Green Card берилсе, быйыл 2300 Green Card берилет деген имиштерди угуп атабыз. Мына бул оюн точно Green Card'га окшош. Мен өткөндө да постоянно айтып жүрөм. Эч ким билбейт азыр ким утарын. Мына бир Green Card'га 133 киши катышып атат. Ошол 133 мекендешибиздин арасынан бирөө азыр байгени алып кетет. Мен оюмча абдан сүйүнөт болуш керек. Ошо майрамдык 31 августка карата биздин мамлекеттин чоң майрамы, ошол майрамга карата чоң падарак кылабыз бир мекендешибизге. Достор, анан мен Telegram каналдан көп жолу айттым. 4-ндө, 5-нде, 6-чы сентябрда мен Чикагого барам, Кудай буйруса. Кыргыз мекендештерибиз чогулуп Спартакиада өткөрүп атат 10 вид боюнча. Мен дагы настольный тенниске жазылып койдум. 10 жылдан бери ракетканы кармай элекмин, бирок призовой место алганга аракет кылабыз. Биздин мекендештер үчүн, биздин катталуучулар үчүн. Азыр биздин Телеграмда 815 мекендешибиз бар. Күн сайын Green Card боюнча абдан катуу обсуждение болуп жатат. Анан ошо Чикаго шаарына 4-5, 6 сентябрда мен барганда Инстаграмдан түз эфир кылабыз. Бүгүн пробный түз эфир кылдык. 12 мекендешибиз катышты. Эч ким билбей калды. Мен бат-бат эле
прямой эфир кылалы деп айтарым менен 12 мекендешим кирди, где-то бир 19 мүнөтчө баарлашып, учурашып, анан көрсө болот экен. Кудай буйрса, Чикаго шаарынан прямой эфир кылабыз. Баардык суроолоруңарды камдасаңыздар болот. 100% жооп бербесек дагы 50% жооп берсек пайда болот го деп ойлойм. Мен деген Instagram баракчаны калтырып коем, Telegramдын ссылкасын калтырып коем. Мекендештер Telegramга, Instagramга жазылсаңыздар, көп информацияларды аласыздар. Мен анда бул списоктун баарын кесип чыгайын. Баягы сары каскага салабыз, айлантабыз. Баягы мындай кылалы. Азыр молардын баарын кесип салып, бүктөп, андан кийин тегеретип, биринчини чыгарабыз, экинчини чыгарабыз, үчүнчүнү чыгарабыз, ошентип 10ду чыгаралы. 9 мекендешибиз биринчиден баштап 9га чейин утпайт. Просто мен сиздерге көрсөтөм. Мекендештердин списогу толук бар, 133 кишинин. Ким 10-чу болуп чыкса, бүгүнкү биздин оюндун главный призи бир гана приз болот, $100. Майрамдык $100 утат. Анан ушул уткан мекендешибиз ушул видеонун астына Кудай буйрса данныйларын калтырып, WhatsApp номерин калтырып койсом, мен байланышып, такташып, анан MoneyGram услугасы менен салып коем. Андан кийин ошо уткан мекендешибиз мага кыскача видео салып ийсе, мен кийинки видеолордо чыгарам. Буга чейин $200 мекендештерибиз уткан $50. Бирок мен күтүп атам, салабыз дешкен видео. Мен ушул видеого кошоюн деген, бирок бирөө да салган жок. Кичине ответственныйраак бололу. Салам дегенден кийин салыш керек, достор. Ошондой, анда мен буларды даярдай берейин. Анан сары касканы силер акыркы жолу көрөсүңөр, бул мындай оюн болбойт кийинкиде. Анткени биздин катышуучулар көбөйүп бартат. Анан булардын баарын жазып, кесип, салып эметкиче оор болуп калат экен. Кийинкиде башкача түрүн ойлоп чыгабыз, жеңилирээк. Мейлиңиздер, анда мен кесейин, даярдайын, андан кийин оюнду улантабыз, достор. Достор, биздин мекендештерде суроо пайда болушу мүмкүн, бул кайсыл оюн депчи. Бул өткөн 1-2 видео мурун мен айткам. Ким комментариянын астына Green Card 2021 деп жазып койсо, ошол биздин мекендештер оюнга катышат деп. Анан дагы бир жолу айтып кетчү нерсе, мен азыр Техас штатындамын. Бүгүн жүк алып, Нью-Йорк штатына бартам, Бруклин шаарына. Азыр мен сиздерге GPS-ти көрсөтүп атам. Бруклин шаарына чейин мен дагы 30 саат 4 мүнөт айдашым керек. 1896 майл. 30 саат айдашым керек, бирок ошого карабастан 5 саат убактымды бөлүп, ушул видеону тартып, оюн уюштуруп атам. Ошол анча-мынча эмгек болсо дагы сиздерден сураныч. Видеону көргөндөн кийин лайк басып, каналга жазылып коюңуздар. Мен ар бир видеода айтпай элем, азыр статистиканы карасам 50-ге 50 болуп калды. 50% биздин мекендештер жазылып көрүп атат видеолорду, комментарий жазып, 50% такыр каналга катталбай эле көрүп анан чыгып кетип атышат. Мен 5 саатымды кетирип атам азыркы оюндун бүт баарын уюштуруп, видео тартып, монтаждап, 5 саат уктап алсам, мага жеңилирээк болмок. Ошо 5 саатымды сиздерге арнап атам. А сиздерден болсо ушул видеонун астына комментарий жазып, оюңарды жазып, анан лайк басып коюп, каналга катталсаңыздар деп суранып кетет элем. Мына 133 мекендешибиздин списогу уже кесилди, сары каскага салынды. Азыр мен буларды 4-5ке бүктөп чыгам. Андан кийин кайра видеобузду улантабыз. Уланткандан кийин эчтеке остановкасы жок, монтаж жок, аягына чейин оюнду чыгарабыз. Анан сиздер менен коштошобуз, достор. Так, достор, мына 133 мекендешибиздин списогу сары каскага салынып, бүктөлүп,
оюнга даяр болду. Азыр оюндун шартын айттым жана. 1ден чыгарабыз 9га чейин. 1ден 9га чейинки бизди мекендештер утпайт. Мен просто көрсөтүп коеюн деп атам. Ичи пустой эмес. Бизди мекендештердин аттарын көрсөтүп коюп, анан 10-чу чыккан мекендеш Кыргыз мамлекетинин бирөө бүктөлбөй калыптыр, азыр бүктөп коеюн. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө карата майрамдык оюндун жеңүүчүсү главный приз $100 ээси болот. Мына сиздерге көрсөтүп атам. 133 киши. Азыр мен 1ден алып чыга баштайын. Алып чыгып туруп, бул жакка кое берем, сиздер менен тааныштырып. Анан 10-чу киши утат. Баягыдай сиздерге көрсөтөйүн. Бермет Бишкек дейт. Биринчи. Берметке чоң салам. Оюнга катышкан үчүн чоң рахмат. Бул биринчи болду. Экинчи список. Экинчини чыгарабыз. Салам Америка дейт мына. Салам Америка. 87 номер. Экинчи катышуучубуз Салам Америкага чоң салам. Үчүнчүсүн чыгарабыз. Биздин катталуучулардын үчүнчүсү. Так, Дамир Дамилов дейт мына. Дамир Дамилов. 80-нчи номер экен. 3 болду. Дагы тегеретип туруп бирөөнү чыгарабыз. Мага кимиси чыкса да айырмасы жок, анткени бүт бардыгы менин мекендештерим. Мээрбек Токтогулов дейт. Мына Мээрбек Токтогулов. 91-нчи номер. 4 болду. Мына 5-нчи списокты чыгарабыз. Так, Жылдызбек 0110 дейт. 64-нчү. Бул 5 болду. Азыр 6-нчысын чыгарабыз. Мен атайын чыгарып атам, биздин мекендештер көрсүн. Өзлөрүнүн аттарын көргөндө да сүйүнүп калышат. Малика Омуралиева. Маликага чоң салам. Мына Малика Омуралиева 24-нчү номер. Ошондо 6 болду. Азыр айлантып туруп 7-нчини чыгарабыз. 7-нчи ким экен? 117-нчи номер Урмат Дүйшеева. Ушу Урмат эже постоянно чыгат Россияда. Уже 2-нчи жолу чыгып атат. Урмат эжеге чоң салам. 7 болду. Азыр 8-нчини чыгарабыз. Мына 8-нчи чыкты. 8-нчи ким экен? Канчанчы номер экен? 105-нчи номер. Кубаныч Эргешов. Мына Кубаныч Эргешов, Кубанычка чоң салам. Так, ошондо 6, 7, 8. 4, 8. 9-нчысын чыгарабыз. Анан 10-нчу мекендешибиз ушул оюндун жеңүүчүсү болот. Бул 9-нчу. Жаныбек Бешекеев, 96-нчы номер. Жаныбекке чоң салам. Телеграмда абдан активный, ютубта да аябай активный биздин катталуучу. Жаныбек, чоң салам. Так. Барабанный дроп. Тук. Азыр биздин жеңүүчүбүздү алып чыгабыз. Мына. Мен эчтеке көрүп элем да, сиздердин көзүңөрчө. Мына жакшылап аралаштырайын. Аралаштырып туруп азынан алып чыгам. Мына көбүн эметтим да, бирөөсүн кармадым мына. Ушул биздин жеңүүчү болуп саналат, мекендештер. Ким бактылуу экен? 133 мекендешибиздин арасынан майрамдык байгени алып кете турган ушул биздин мекендеш. Ичине интрига кылып ачпай турайын.
Азыр мен сиздерге көрсөтөм дейт. Так, 51 номер Егембердиева Нургүл дейт. Егембердиева Нургүл, менин фамилиям окшош экен, а может мен туугандарым болуп кетиши мүмкүн, а может мен туугандарым эмес. Биз деген Егембердиева Нургүлдү ушул байгеси менен куттуктайбыз, $100 байгеси менен майрамдык. Нургүлдү ушул видеонун астына данныйын калтырсын, WhatsApp номерин. Ана мен Нургүл менен байланышып тактайм. А может мен фамилияма окшош кыз болуп калышы мүмкүн, же болбосо менин тууганым да болуп калышы мүмкүн. Билбейм, ушуну тактайлы. Мына Кудайдын астында оюнду чын өткөздүм. Ушу Нургүлдү чын жүрөктөн куттуктайбыз, достор. Так. Достор, анан деген мен сиздерге бир нерсе айтып кетейин дегем. Жана айткандай 4-5, 6 сентябрдын бир күнүндө убагын тактап Инстаграмдан прямой эфирге чыгабыз. Бизде азыр Телеграм канал бар. Телеграмда 815 киши. Кимиңиздер каттала элек болсоңор, ошо Телеграмга катталсаңар, мен ссылкасын калтырып коем. Күн сайын ошо 815 киши баарлашып турабыз. Грин карта боюнча, башка темалар боюнча керектүү информация алып калышыңар мүмкүн. Эгер ошол каналга катталып, бир 5000ге жакын сообщение болуп кетти го, ошонун башынан баштап ылдый түшүп келсеңер, көптөгөн сиздерди кызыктырган суроолорду тапсаңыздар болот. Анан Чикагого барганда прямой эфирге чыгабыз. Ошондо дагы сиздерге кызыктырган суроолор болсо, Америкага кандай келиш керек, грин картаны кандай ойнош керек, эмне справкаларды чогултуш керек, тиги Американын жашоосу сиздерди кызыктырса, бул жакта кандай болот, квартираны кандай снимать этиш керек, канча болот, светке, газга канча акча төлөйсүңөр, ушул Америкада болгон нерсенин бүт баарын ошол түз эфирде берсеңер болот, Инстаграм аркылуу. Мен Инстаграмдын баракчамдагы ссылкасын калтырып коем. Ошондой, достор, убакыт жок. Ошо убакыт жоктугуна карабай ушул оюнду уюштурганга аракет кылдым. Сиздерге дагы анча-мынча информация да болбой калды. Кийинчерээк ошо прямой эфирлерде Телеграмдан көп маалыматтарды аласыздар. Кийинки жолу жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Нургүлдү куттуктайбыз ушул утушу менен, майрамдык $100 менен. Ушул видеонун астына данныйыңызды калтырып коюңуз. Мен данный келгенде эртең бүрсү күнү Кыргызстандасызбы же Россиядасызбы же каалаган жериңизге салып ийем. Баарыңыздарга чоң салам. Кийинки видеодон жолукканга чейин. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга ысык салам Лас-Вегас шаарынан. Ошо Чикагодон Лас-Вегаска жүк алып келгем. Ошо таштап коюп, азыр ошо жүктү. Азыр бошмун. Ошо Алмаз байке экөөбүз сүйлөшүп калып, ошо Кыргызстанда жүргөн мекендештер аябай кызыгат экен да. Америкада жүргөн кыргыз балдар кыздар ошо кандай трак айдап иштешет деп. Ушул именно ушул трак жөнүндө айта турган болсок, бул менин трагым, менин атым Ислам. Бул тракты мен 3 жыл мурун сатып алгам. Өзүм болсо тракта жүргөнгө 4 жыл болду. Ошо 3 жылдын аралыгында ушул тракты айдап иштеп келем. Буюрса жакшы бардыгы эле. Бул трак болсо 2015 жылкы 780 Volvo. Ошо Volvo 780 деген модель. Ошо Volvo'лардын арасынан эң чоң ушул. Андан 760 деген бар, ал жапыз крышасы. 670 деген бар, ал болсо слипер кичинекей элек. Слипер дегени бул спальник кичинекей болду. Ошо сыртынан караган обзор ушундай болот, мынакей. Бул жерде мотор, эмне мотор деп сурасак, бул болсо D13 мотору. Volvo'нун өзүнүн D13 Volvo Power. Volvo моторунда жасайт, трагында жасайт.
Ошо Volvo'нун өзүнүн родной мотору. Volvo дагы бир мотор менен чыгат, бул жака Cummins деген. Ошо эки мотор бар. Меники ошо Volvo өзүнүн мотору. Сыртынан карай турган болсок, мынакей ушундай. Ошо 3 жыл аралыгында ошо D13 Volvo мотору мага анча деле проблема кылган жок. Жакшы эле жүрүп берди. Ошо 3 жыл аралыгында ошо бардык дөңгөлөктөрдү котордум. Анткени бул которулушу керек. Аябай uzun жолдорду жүрөбүз, оор ташыйбыз. Мынакей. Кээ бирөөнө кызык болушу мүмкүн. Бул эмне темирлер артында турат деп. Бул трактын артында турган темирлер бул. Муну load bar деп коет. Бул трейлерге жүк салгандан кийин ушул темирлерди алып барып трейлердин ичине. Трейлердин бул жак дубалынан экинчи жак дубалына ушул темирди кыстарып жүктү бекитип коебуз. Жүк кылабыш үчүн. Ошого керек ушул темирлер. Ушул жерде турат мынакей. Бул жерде запасной дөңгөлөк. Анан бул кабинада мынакей. Мол жерде. Мынакей бул жерде. Мынакей төртбүштүк. Бул багаж. Ушул жагында да бар, аркы жагында да багаж бар. Ал жака дагы көп буюмдарды, инструменттерди салып алсак болот. Азыр сиздерге ушу капотту ачып, моторду да көрсөтөйүн. Андан кийин ичине кирели. Мынакей. Капот болсо ичинен ачылат. Мынакей айдоочу эшигин келип ачсаңыздар. Мынакей. Капотту ачкан нерсе мынакей бул жерде турат. Ушуну тартсаңыз капот ачылат. Андан сырткары мынакей любой американский трактын ушул жерде айдоочу жак, ушул жак бетин карасаңыздар, бүт информацияны ушул жерге жазып коюшат. Мынакей. Ушул трактын VIN номери D13 мотор, 455 horsepower, transmission, wheelbase, moz, бардыктар ушул жерде жазылып турат. Мынакей. Ушул жерден көрүп алсаңыздар болот. Мынакей капотту ачтык азыр. Капотту ачып сиздерге моторду көрсөтөйүн. Бул болсо кенгуратник. Кенгуратник абдан керектүү нерсе бул. Анткени бул Американ жолдорунда эликтер аябай көп. Ушу элик астыңыздардан чыкса, сиз эч жерге жетишпей каласыз. Ошон үчүн элик келип радиаторду талкалап кетпеш үчүн ушул турат, ушуга биринчи келип урунат. Радиаторуңуз аман калат. Ошон үчүн бул ушул жерде трактын астына тагылып, көп трактан байкайсыздар, ушуну тагылып турушат, тагып алышат. Так, бул жак бетин, пассажир жак бетин карай турган болсок, бул жерде радиаторго антифриз кое турган бачок. Бул болсо мотордун фильтри. Бул турбина, EGR, помпа, водяной помпа, ремень, кондиционер, бардыгы ушул жерде. Бул болсо дизелдин фильтри. Бул жагын карай турган болсоңуздар, мынакей астында бул трактын өзгөчөлүгү ушу астында да подушка бар, мынакей. Бул ошо жумшактыкка аябай жакшы. Анча-мынча кочка кармасаңыздар эле бул жумшак кете берет. Кээ бир трактордо ушу астында подушка жок. Кээ бирөндө бар, ушундай да. Комплектациясынан зависит этет. Ушу меники ошо анча деле жакшы комплектация эмес, ошо аябай жакшы комплектация да, алардыкы башкачараак болот. Бул жагы окшош мынакей. Бул жак бетин карасак, бул жерде ошо май куя турган, моторго май куя турган жер, генератор бардыгы ушул жерде турат мынакей. Урматтуу мекендештер, мынакей сырткы обзорунда бүттүк. Эми азыр ичине кирели. Мынакей ушундай болот. Ошондуктан грин картага катышыңыздар, ойноңуздар. Грин картага катышсаңыздар утасыздар. Бул жака келсе, ошо тракта иштейм деген оюңузда болсо, примерно мынакей ушундай тракторду айдап иштейсиздер. Мынакей. Жүрүңүздөр, анда ичине кирели.
Бұл трак коробкасы автомат, ошон үчүн бул жерде сцепление жок. Тормоз газ. Бұл тракты айдаш эң эле жөнөкөй. Кадимки жеңил машинаны айдагандай эле айдап кете бересиздер. Мынакей урилге отурганда ушундай көрүнөт. Мынакей капот. Бұл рабочее место. Мынакей рабочее место был. Бұл үйдөн кеткенден кийин бир 2 жума жолдо жүрөбүз. 2 жуманын аралыгында ушу тракта жашап, ушака уктап дегенде ушу жолдо ушинтип жүрөбүз. Бул уже экинчи үйүң болуп калат экен. Ошондуктан баягы таза кармаганга аракет кылып, трактын ичинде бул болсо кантель, бош учурда кантель көтөрүп кичине. Бул жака уктайбыз. Мына бул жерге мен жалгыз эле жол жүрөм. Экен жалгыз айдайм. Өзүм бияк астына жатам. Бул болсо 2 кишиликке ырашитын, бирок экинчи жагына мен өзүмдүн буюмдарымды коюп алам. Кийимдерим, анча-мынча мындай писташки ошолорду коюп коем. Бул жерде микровейв бар. Бул жерге кадимкидей тамак ысытып жейсиздер. Кээ бирөө сурашы мүмкүн, бул эмне сейф деп. Бул сейф эмес. Бул холодильник. Бул холодильник кадимкидей эле ток менен иштей турган холодильник. Бул холодильникти бул жерге сайып койгом. Volvo трактордун өзүнүн ушундай розеткасы бар, өзүнүн заводдон эле. Холодильник, микровейв, телевизор, эмне кааласаңыз баары иштейт ушул жерде. Аябай удобный. Бул жактарда ушундай тартмалар бар. Бул жак аябай көп полкалар бар. Бүт нерселериңизди салып алсаңыздар болот. Бул жагы да бар. Бул жака да салсаңыз болот мынакей. Бул жак бардык жагында полка. Место жетет баарына. Даже могул жакта да бар. Мынакей жанагы сыртынан караганда терезе, ичинен ушундай жабылып койсо болот. Муну ачып алсаңыз да болот. Мындай ачып койсоңуз трактын ичи жарык болуп, бул жак муну бурасаңыз терезе да ачылат. Бул жерде сетка бар чымын кирбеш үчүн. Ачып коюп уктасаңыз да болот. Эки жагы тең ушундай. Бардык жерде свет бар, караңгыда жарык. Күйгүзүп алсаңыз болот. Потолокто да турат, бул жерде турат. Бул жерде свет жетиштүү. Ошо, бул жерин айта турган болсок, бул жерден жатып алып эле светти күйгүзүп өчүрөсүз. Кондиционерге или ысыкка, кышында ысыкка коюп, печка койсоңуз болот, или кондиционер койсоңуз болот. Будильник койсоңуз болот. Вабаста иштетсеңиз болот. Вабаста деген бул автономка. Астында, спальнинин астында турат. Мына бул жерден кышында ысыкка чыгып, моторду өчүрүп койсоңуз эле кабинанын ичи ысык, уктай бересиз. Ошо. Бул болсо холодильникти өчүрүп күйгүзө турган кнопканы ушака чыгарып койгом. Өзүм жасап алгам. Ошо, трактын ичи мынакей ушундай. Бул жерде 2 киши болуп айдасаңыздар, мисалы сиз айдап барасаңыз, напарниңиз уктагысы келсе, пардон, мындай тартып коесуз, ар жака өзүнчө комто болуп уктап кете берет. Капкараңгы, тынч уктап кете берсе болот. Бул болсо коробка автомат. iShift деп коет. Volvo'нун өзүнүн iShift коробкасы. 12 speed, 12 скорость бар, ошону отурат. Булар болсо parking brake. Бул жерде деген P деген жок, паркингге коюлбайт. Назад, нейтрал, драйв, меню бар. Бул жерде нейтралга коюп туруп эле паркингди тартып коесуз, бул трак токтоп калат. Парковать этилип. Бул болсо тирелердики. Бул эмне деп сурайтам, бул дагы тирелердики, парашют деп коет. Воздушный бар дагы. Ошо. Volvo эң простой трак, оңой трак.
айдаганга да жеңил. Бул жерде эчтеке деле лишний нерсе жок, бардыгы түшүнүктүү. Бардыгы тең компьютер, бул жакта компьютерден көрөсүз. Бардык информация бул жерде. Бул жерден эмне кааласаңыз баарын таап көрсөңүз болот.